2023-2024 жылдары Кыргыз индустрия жана анын туунду ишканаларынын ишине жүргүзүлгөн шайкештик аудиттин жыйынтыгы боюнча бир катар дал келбестиктер жана каржылык тартип бузуулар аныкталды. Каржылык бузуулар 19 миллион сом болсо, анын ичинен 1,5 миллион сомго жакын каражат эмгек акынын негизсиз төлөөгө коротулган. Эсептөө палатасынын кезектеги кеңешинде Кыргыз индустрия ачык акционер коомунун жалпы ишмердүүлүгү боюнча 2023 жылдын 1 январынан 2024 жылдын 31 декабрына карата ишмердүүлүгү каралды. Биз караган учурда аудит мезгили аралыгында финансылык каражаттардын кемчиликтери аныкталып, материалдар бүгүнкү күндө кеңештин жыйынтыгы менен Улуттук коопсуздук комитетине өткөртүп берилди. Мындан сырткары аудит коом тарабынан жүргүзүлгөн сатып алууларда мүлктү ижарага берүүдө жана уставдык капитал менен иштөөгө байланыштуу бир катар процедуралык бузууларды да аныктады. Ошондой эле аткаруучу ишканаларга негизсиз аванстык төлөмдөрдүн берилиши, каражаттардын натыйжасыз пайдаланылышы жана дебитордук кредитордук карыздардын көбөйүшү да белгиленген. Азыркы күндө тергөөтөгү ар бир ОСОнун баягы индустриядан кеткен акчалары вливание болгон ОСОлорду териштирип, ийне жибине чейин териштирип атат. Анан азыркы күндө мен мындай экен, тигиндей экен деп кыскача айта албайм. Себеби тергөө тобу өзүнүн жумушун бүтүрөт, бир жыйынтыкка келет. Анан жыйынтыкка келгенде бул мындай болуптур, тигиндей болуптур, тигил акча тияка кетиптир, буяка кетиптир деп бүт баары аныкталат. Аудиттин жыйынтыгы боюнча эсептөө палатасынын кеңеши тиешелүү чечимдерди кабыл алып, отчетко көрсөтүлгөн мыйзам бузуулар боюнча жооптуу тараптарга чара көрмөй болду. Жыйынтыгы Улуттук коопсуздук комитетине жана башка тийиштүү мамлекеттик органдарга жөнөтүлөт. Элиза Нурматова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.